Так, саламатсыңбы? Жашың канчада? 16 жаштасың. Сен мага экинчи келишиң, э? Үчүнчү келишиң, ой Азамат. Так, биринчи келгенде кандай даттануу менен келгенсиң? İçim katçı. Так. İçin катчу. А канча күн барбай калчу элең? Bir жума барбай калчу элең. А сен эсиңде барбы? Кайсы мезгилден ошондо ичин катканы? 5 жашыңанбы, 10 жашыңанбы? Эс тартканданбы? Кичинекей болчу. Кичинекей. 9-10 жашыңа. Так, дагы эмне болчу? Так. Баш ооручу. Башың ооручу. Алың куруп жаткың келчү беле? Алың куруп жаткың келчү. Тез чарчачу беле? Так, весиң канча болчу? Весим слишком көп болчу, для себя. Для моего возраста 70 кг. 70. А вес неме рост? 60-62 болчу. 1.62, 70 кило болчу. Так, бизден келип бир курс ишени алдың сен, э? Так, эмнелерди алдың? Перекс алдың, дагы. Так, массаж кылдырды. Так, пияк калдыңбы, чүлүккө? Жок, пияк калбадым. Пияк калбадыңбы? Так, анан дарылар жазып берген. Ошо жасадың. Экинчи келгенде кайсы жакшы жагына болуп келгенсиң? Кайсы жакшы жактарды өзүңө байкап келгенсиң? Кандай вирустар азайган, экинчи жолу келип көрсөтүп. Так, кандай вирустар азайган? Вес. Микробтор азайган, так, а вес? Весим өзүнө келип баштаган. Так, канча кило түшүп калдың? Где-то 65 болду. Сен мен айткан диета менен тамактанып жүрдүң, э? Чарчаганың жок болдубу? Жок. Экинчи келгенде бар болчу, э? Экинчи келгенде чарчаган жок. Жок болгон, э? Значит, жок болгон. А ичиң катканы? Ичим катканы жок болгон. Жок болду. Сен күнүгө Улуу-Зарага барып турасың, э? Улуу-Зара? По большому. Ооба. Күнүгө барып баштадың, э? Так, сен үйдөн эмнелерди жасадың ошо биринчи менен экинчинин ортосунда? Биринчи кечээне экинчи жолу ханым текшерткенин келгендин ортосунда эмнелерди жасадың? Биринчи кийинде сиз айткан дарыларды ичип баштаганбыз. Көнүгүүлөр жасадыңбы? Көнүгүү? Упражнениялар. Көнүгүү абам экөөбүз 3 ай жасаганбыз. Молодец. Так. Диетамен анан ушундан кийин уже экинчи жолу келип текшерткенде ушунда жакшы болду. Каның да жакшы чыкты, и өзүңүн абалың да жакшы болду, э? Так. Бүгүнкү күнгө мен азыр мына сен каның текшерейин деп колуңду алайын десем, колуң тердеп турат да. А мен сразу сага айттым да, сен үйдөн мен айткан көнүгүү, 5 тамырларга жасаган көнүгүүнү жасабай жатат десиң дедим, э? Көрдүңбү, эгерде сен мына мен айткан мына баарын жасап сен көрдүңбү, ич катуудан арылгансың, вестен арылгансың, чарчабай калгансың. Чарчабай калдыңбы азыр? Уйкуң жакшы болуп калды, өзүң жакшы сезип калдың. Сен биринчи келгенде көңүлүң жок болуп келгенсиң да? Бир нерсеге көңүлүң жок, эчтеке кызыгуу жок болуп келгенсиң да? Азыр сенде кызыгуу пайда болдубу? Ооба. Турмушка көз мындай жизньге кызыгуу пайда болуп, э? Сенин эсиңде бар да, сен аябай мындай күлбөй, түнүп келгенсиң. Мына азыр сен күлүп, көрдүңбү? Көңүлүң ачык болуп келди, көрдүңбү? Демек, адам өзүн өзү жакшы кылса болобу экен? Ооба. Алтын таблетка издеп эле коюш керек экен. Жок. Алтын укол издеп эле коюш керек экен. Алтын укол издеп эле коюш керек экен. Адам өзүн өзү жакшы кылат экен. Бирок сенин недоработка деп коет да, сенин толук жасабаганың сенин колуңдун тердегенин кетирбей атат да. Мына эми давай, сен эми ошондой эле диетаны кармап тур. Анан мен айткан бездерге массажды сөзсүз кошумчалаган. Сенин колтуктагы бездериң мындай адамдагы керексиз нерсе жогорудан карап агып келет да. Ошондо бул жерде туруп калат. Колтукта туруп калганда сенин колуңа кеткен кан тамырлар ылдыйга кетет, керексиз нерселер жогору кетет. Демек, ногу колтуктагы без тамырлар керексиз нерсеге толуп, булар келе албаган үчүн туруп калат териде. Анан ушунун ичиндеги бездин ичиндеги керексиз нерсе каяка агып чыгайын десе бер тосуп турат. Бияка бара албай атат. Анан териге тер пут болуп чыгат да. Көрдүңбү? Сенин дагы деле керексиз нерселериң пот болуп
организмдин защитный силасы, коргонуу силасы. Мына жерде туруп калган бездин ичинде керектүү нерсе каяка чыгышын билбей колуңа код тер болуп чыгат. Демек, сага эми задача сен лимфа массаж жасап атасың, көрдүңбү? Бирок лимфа массаж жасабай башканы колдонсоң дагы сенде кадимкидей жакшы натыйжа болгон, Эми сен сөзсүз түрдө лимфа массажын унутпагын. Курсагыңды ичин менен курсактарды баскан беле органдарды, апаңыкон. Баклажка менен басып, ордук менен басып. Өзүң жасап атасың, Так, муну продолжать дагы жасагын. Түшүнүңбү? Курсактагы органдарды басууну токтотпош керек. Курсак менен дем алууну токтотпош керек. Тамак иченин астында өттөрдү түрткөндү токтотпош керек. Тамак ичкенден кийин колду көтөргөндү токтотпош керек. Лимфа массаж эң сонун нерсе да. Организмдеги керексиз нерсени айдап чыга турган нерсе бул лимфа. Дагы күлүп коет бул. Демек сен ушуну жасап айтат экенсиң, Сага задача ушуну жасайсың. Азыр эми канын көрөбүз. Хорошо?